Саламатсыздарбы, урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү. Биз кайра эле шахмат талаасы программасынын алкагында сиздерге шахмат сабактарыбызды улантабыз. Мурдагы сабактарда биз сиздер менен ар бир фигуранын жүрүштөрү жана ал фигуралар менен кантип жейт турган экендигин карап чыкканбыз. Эми бүгүн болсо биз сиздер менен рокировка темасына токтолобуз. Рокировка бул король менен ладьянын бир учурда өзгөчө бир жүрүш жасашынан турат. Мисалы, бул позицияны карап кете турган болсок, бул жерде биздин король жана ладья бир учурда орундарын алмашып, өзгөчө бир жүрүш жасайт. Мисалы, Е1деги турган корольду алып, Ж1ге кое турган болсок, ладья анын жанына келип туруп калат. Бул учурду, бул жүрүштү биз рокировка деп атайбыз. Рокировканын эки түрү бар. Бул узун рокировка же болбосо кыска рокировка. Жаңы эле жасап кеткендей, кыска рокировка бул король менен Ж1ге жүргөндө ладья жанына келип турат. Ал эми узун рокировка болсо, бул ферзь тарапка жасалган рокировка. Мисалы, бул жерде король менен С1ге жүрсөк, ладья жанына келип калат. Демек, бул узун тарапка жасалган рокировка болгондуктан узун рокировка деп аталат. Эми ушул рокировканы аткаруу үчүн бизде 4 шарт аткарылуусу керек. Биринчиси, король менен ладьянын ортосунда эч кандай фигура болбосу шарт. Экинчиси, биз рокировка жасап жатканда корольго шах болбош керек. Мисалы, бул жерде биздин слонубуз корольго шах жасап жатат, демек бул жерде королюбуз менен эч кандай рокировка жасай албайбыз. Үчүнчү шартыбыз болсо, бул король жана ладья оюндун башынан баштап эч кандай жүрүш жасай элек болуш керек. Мисалы, бул жерде эгер королюбуз менен Е2ге жүрүп койгон болсок, кайра эле Е1ге келгенибизде биз эч кандай рокировка жасай албайбыз. Себеби рокировканын шарты ушундай. Ал эми ладья H1деги турган ладья менен жүрүш жасап кайра эле өз ордуна кайта турган болсок, ал учурда дагы рокировка жасай албайбыз. Ал эми ферзь тарапта турган ладья менен биздин королюбуз эч кандай тоскоолдуксуз эле рокировка жасай алат. Себеби ладья дагы, король дагы буга чейин эч кандай жүрүш жасай элек. Төртүнчү шартыбыз болсо, бул король рокировка жасоо үчүн секирип жатканда, ал өтүп жаткан клетка эч кандай соккуга учурабашы шарт. Мисалы, бул жерде король рокировка, эч бир тарапка рокировка жасай албайт, себеби F1 клеткасына слон сокку жасап жатат, ал эми D1 клеткасына болсо ладья сокку жасап жатат. Ошондуктан биз ушул 4 шартты аткаруу менен рокировканы жасоого тийишпиз. Ал эми рокировканы эмне себептен жасайбыз? Рокировканы биз корольду коопсуз жерге калтырып, андан кийин гана чабуулга өтүүнү пландаганыбыз үчүн жасайбыз. Эгер королюбуз коопсуз болбосо, анда биз канчалык көп фигураны утпайлы, же болбосо канчалык чоң чабуулдарды жасабайлы, биздин королюбуз колго түшүп калат дагы, ошону менен биз оюнду уткуруп коебуз. Эми өзүңүздүн билимиңизди бекемдеп алуу үчүн экрандагы тесттерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Өзүңүздүн билимиңизди текшере алган болсоңуз, анда бүгүнкү сабактын жаңы темасына көңүлүңүздү бурабыз. Ал сабак битое поле деп аталат. Бул жерде башка бир жүрүштөрдөн өзгөчөлөнүп, пешканын өзгөчө сыйкырдуу бир жүрүшү битое поле деп аталат. Битое поле аткарылуусу үчүн эң биринчи биздин пешкабыз 4-чү жана 5-чи горизонталдын ортосундагы экватор сызыгынан өтүш керек. Демек, бул границадан алдыга өткөн болсо, пешка ошол учурда гана бул битое поле эрежеси аткарылат. Мисалы, бул жерде биздин пешкабыз Е4 клеткасынан Е5 клеткасына
жүрүш жасады. Ошол эле учурда ортодогу сызыкты басып өттү. Ал эми ушул учурда биздин битое поле эрежебиз өз күчүнө кирет. Мисалы, биз бул сызыктан өткөндөн кийин пешкабыз менен алдыга оңго жана алдыга солго сокку жасап жатабыз. Бул ушул учурда биздин оң жак капталдагы же болбосо сол жак капталдагы вертикалдардагы пешкалар бир учурда үйдөн чыкканда алдыга эки жүрүш жасаган болсо, ушул учурда биз ал пешканы бир жүрүш аркада турган сыяктуу эле буну жеп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, бул жерде F7-де турган пешкабыз F5-ке жүрүш жасады. Ушул учурда биздин E5-теги турган пешкабыз ал пешканы F6-га жеп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эмне себептен дейсизби? Себеби бул ушундай эреже. Экинчи, бул жерде D7-деги турган пешка D5-ке жүрүш жасаган болсо, анда биздин E5-те турган пешкабыз кайра эле D6 чарчысына жеп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Демек, ушул сыяктуу эле каралар 5-нчи горизонтальдан 4-нчү горизонтальга өткөндө биздин ак пешкаларыбыз алдыга карап жүрүш жасаса, эки клетка болуусу шарт сөзсүз түрдө, анда бул фигурабыз ылдыйга оңго же болбосо ылдыйга солго жүрүш жасап, ал пешка ошол жерде турган сыяктуу эле жеп кое алат. Эми бул жерде биз көңүл буруп кете турган эң маанилүү нерсе. Пешка битое поле шартын аткаруу үчүн сөзсүз түрдө ак пешка 5-нчи горизонтальга өтүүсү шарт, ал эми кара пешка 4-нчү горизонтальга өтүүсү шарт. Ошол учурда каршылаштын пешкасы эки клеткага алдыга жүрүш жасаган болсо, анда бул битое поле эрежеси ишке ашып, пешка алдыга оңго, алдыга солго же болбосо ылдыйга оңго, ылдыйга солго жеп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Азыр болсо өз билимиңизди бекемдеп алуу үчүн көңүлүңүздү экрандагы суроо жооп тесттерге бурабыз. Мына эми өзүңүздүн билимиңизди текшере алган болсоңуз, бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталайбыз. Биз бүгүн рокировка темасын өттүк. Рокировка бул бир учурда король менен ладьянын жүрүш жасоосу болуп эсептелет. Мисалы, король E1-ден G1 клеткасына рокировка жасай алат, же болбосо E1-ден C1 клеткасына жүрүп, ладья жанына туруусу шарт. Рокировка аткаруу үчүн 4 шартыбыз бар. Ал биринчиси төмөнкүдөй. Король менен ладьянын ортосунда эч кандай фигура болбосу шарт. Экинчи эрежебиз бул корольго рокировка жасоочу учурда эч кандай шах болбосу шарт. Үчүнчү эрежебиз болсо, бул король жана ладья оюндун башынан баштап эч кандай жүрүш жасай элек болуш керек. Ал эми 4-нчү эрежебиз болсо, бул король рокировка жасоочу тарапка аттап жатканда ал өтө турган клетка каршылаштын эч кандай соккусуна учурабосу шарт. Демек, урматтуу достор, урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү, бул жерде корольдун коопсуз жерге алып өтүү үчүн ушул 4 эрежени сакташыбыз керек. Ал эми экинчи темабыз болсо, бизде бул битое поле темасы болду. Битое поле бул пешканын өзгөчө сыйкыртуу жүрүшү болуп эсептелет. Ал аткарылуусу үчүн пешка сөзсүз түрдө 5-нчи жана 4-нчү горизонтальдын ортосундагы экватор сызыгынан алдыга өтүүсү шарт. Ошол учурда бул пешканын өзгөчө жүрүүчү битое поле эрежеси аткарууга мүмкүн. Мисалы, E5-теги пешкабыз экватор сызыгынан алдыга өткөн. Ошондуктан бул битое поле шарты аткарылат. Бул эң жакынкы
оң жақтағы жана сол жақтағы вертикальдагы турган пешкаларга гана тийиштүү. Жана ошол эле жүрүштө жасоого тийиш болгон жүрүш. Мисалы F5, F7-деги пешкабыз F5-ке жүрө турган болсо, анда биз ал пешканы F6-га жеп коюуга мүмкүнчүлүгүбүз бар. А бирок жебей туруп, башка кандайдыр бир башка жүрүш жасаган болсок, анда бул учурда биз кийинки жүрүштөрүбүздө битая поле шартын аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз калбайт. Демек, бул шартты аткаруу үчүн ошол гана жүрүштө, ошол эле учурда жасоого болот. Ал эми кийинки учурда бул мүмкүнчүлүк биздин колубуздан чыгып кетет. Жалпысынан ушундай, урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү, биз сиздер менен эң мыкты сонун темаларды өттүк жана кийинки сабактарыбызда биз шах жана мат деген темага токтолмокчубуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Аманчылыкта көрүшкөнчө.